Россияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирди. Эми эмгек мигранттары миграция кызматынын каттоосунан өтүшү абзел. Бул эрежеге ылайык Юсуф Хакимов бардык документтерин 2 жумага чейинки убакытта чогултту. Ал 7 жылдан бери Москвада эмгектенет. Как трудовой мигрант могу сказать, что если все документы оформлены правильно. Алгач биометрикалык каттоодон өттүм. Анда жашыл карта берилет. Тиешелүү анализдерди тапшырып, медициналык кароодон өттүм. Андан кийин 10 күнүн ичинде жыйынтыгын алып, жашаган жерим боюнча ички иштер бөлүмүнөн базага киргизишти. Бул өтө деле кыйынчылык жараткан жок. Жаңы эрежеге ылайык Россиянын аймагында жүргөн эмгек мигранттары 30 апрелге чейин убактылуу жашоого жана иштөөгө уруксат кагаздарын такташы керек. Болбосо мыйзамсыз мигранттардын тизмесине кирип өлкөдөн чыгарылат. Ошол Борбордун атайын мигрант KG деген сайты бар. Ошол сайтка жайгаштырылган. Ошол сайттан өздөрүн карап, тизмеден карап, эгер ошол тизмеде өздөрү болсо, ошол 30 апрелге чейин өздөрүнүн юридикалык абалын жакшыртуу боюнча оңдоп түстөп алып, андан Россиянын аймагында иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк берилген, убакыт берилди. Тизмеден өзүң карайт дагы, эгер болуп калса, ошол жашап аткан жери болобу, иштеп аткан жери болобу, өзүнүн юридикалык абал жагын оңдоп түстөп, Россиядан ары легалдуу түрдө иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Эмгек мамилелерин легалдаштыруу менен жарандар өз укугун коргой алат. Мыйзамдуу эмгектенүү менен жогорку маяна алып иштөөгө да шарт түзүлөт. Ошондой эле больницаларга бара алат, ооруканаларга бара алат, каалаган жумушуна кире алат. Мисалы ошол жердеги полициялар текшерүүлөр көргөзсө, документтерин көргөзсө, алар эч нерсени тийише албайт. Эгер мыйзамсыз жүргөн болсо, алар кармалып калган болсо, мажбурлап туруп өлкөдөн чыгарып коюшу мүмкүн, же камап да коюшу мүмкүн. Бардык плюстары эң биринчиси, ошол мисалы Орусия менен Кыргызстандын ортосунда таможенный союз бар. Биз ал жерге эч бир визасы жок жүрө алабыз. Болгону кирип баратканда, иштегени кирип баратса, иштегени кирип баратам деп, иштеген жери менен келишим түзүш керек. Эч нерседен коркпой жашап жүрө берет. Бул жаңы мыйзамга ылайык Эмгек министрлиги мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырууда. Кандай маселе болбосун, эмне суроо болбосун, биз өзүбүздүн Россияда жүргөн кыргызстандык жарандарыбызды бизге кайрылуусун сунуштайт элек. Биздин дарегибиз Москва шаары, Малая Полянка көчөсү, 7-үй, 5-строение, анан өзүбүздүн атайын ыкчам байланыш номерибиз бар. +7 996 968 9807 97. Бул биздин номерибиз күнү түнү иштейт. Учурда 400 миңден ашык кыргыз жараны Россияда эмгектенет. Алардын 108 миңи гана миграциялык каттоодон өткөн. Ал эми эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 72 миңден ашык мыйзамсыз жүргөн жаран бар. Иния Тергешева, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.